Assalamu alaikum урматтуу тез кабардын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен амансыздарбы? Кандайсыздар? Бүгүн биз сиздерге тез кабардын бул чыгарылышында Кара Суунун базарынан сатыла турган под бизнес жерди, имаратты тартып көрсөтөбүз. Анда назар салыңыздар туугандар. Урматтуу бизнесмендер, ишкерлер, же бир ишкердик кылам деген инсандар, чамдаңыздар. Сиздерге өтө сонун шанс. Азыр эми кулак төшөп, кунт коюп, бул видеону аягына чейин күзөтүп турсаңыздар, бул сатыла турган жерди кенен тааныштырып айтып баяндап берем. Ага чейин сиздерге даректерин толук түшүндүрө кетейин. Кара Суу базарынын Оомат базарын билесиздер. Кара Суудагы Оомат базары бул тарап, ал жактан чыгып келсеңиздер дагы болот. А сиздер автобекеттен бир аз өтүп эле бери жүрсөңүздөр, Ооматка кире бериш жери десек дагы болот, ушул жерге келе бересиздер, оң тарапка бурулуп. Анан дагы бир нерсени айтып өтөйүн, бул жерде Байел курулуш материалдарын саткан имарат бар, асты чайхана. Аны дагы бардыңыздар билсеңиздер керек. Андан бир 50-60 метр эле өтүп, оң тарапка бурулуп, кирип келе бересиздер. 20 сотук жер тилкесинде жайгашкан под бизнес. Кара Суу өзүңүздөр билесиздер, түштүк аймагындагы эң чоң базарлардын бири. Ушул эң чоң базардан сиздер бир точкага жер алып кое турган болсоңуздар, миллиондогон акчаларды айландырсаңыздар болот. Бул Кара Суу базарында миллиарддаган акчалар айланып турат. Урматтуу туугандар, сиздерге дагы бир жолу айтып өтөйүн. Бул ичкерине киребиз. Азыр сиздерге айтып өтөбүз. Ушул аймак 20 сотук жер тилкеси, айланасы өзүңүздөр көрүп тургандай 3 тарабы имараттар менен камтылган. Ал жагы склад. Сиздерге сырттан баштап айтып өтө берейин. Жүрүңүздөр. Бул жакта темир дүкөнчө деп койсок дагы болот. Ошол бүт курулуш материалдары саткан бөлмөлөр. Ичи дагы кенен. Мына азыркы учурда арендада турат. Эгерде сиздер алып иштете турган болсоңуздар, бул жердеги арендада отургандар кала берет. Эгер иштей беребиз дей турган болсо. Болбосо өзүңүздөрдүн табитиңиздерге жараша каалагандай бизнести өзүңүздөр кылсаңыздар болот. Бул жагы Навайкана экен. Азыр эми жабып кеткен. Кыскасын айтканда, бул жерден дагы доход түшөт, урматтуу туугандар. Эми жүрүңүздөр, кудум эле ушул Навайкана жана курулуш материалдарын саткан инсандар бул тарабында дагы 2 бөлмөнү алып иштетип жаткан учуру. Бул жерде дагы ошондой дүкөн, дарбазалардын ойму чиймелерин, стойкаларын, печкаларды, челек, фляг, кыскасын айтканда темирден жасалган бүт бардык каражаттарды, буюмдарды ушул жерде сатышат. Бул жагы туугандар мебель, эмеректерди, стол, шкаф, гарнитурларды жасаган жер экен, бөлмө экен. Бул дагы арендада турат. Кааласаңыздар, булар дагы ушул жерде иштеп калууга, арендасын дагы көп узартып иштегенге кызыктар. Кааласа калат, болбосо чык десеңиздер, булар дагы чыгып кеткенге даяр. Эми жүрүңүздөр. Эң кызыгы туугандар эми башталды. Караңыздар, бул жагы авто унаа токтотуучу жай. Бул жерде эми ар бир унаанын кирип чыкканына 30 сомдон алат. Эми эсептеңиздер, бул жерде канча унаа бар. Болжол менен 30-40 унаа ушул жерде жайгашкан. Бул жерде базарда иштеген инсандардын унаалары жана келген кардарлардын унаалары токтоп турат. Айланасын көрдүңүздөрбү? Мына ушул тосмо имарат базардагы оптум товар алып келип саткан соодагерлердин склады. Булар дагы арендада турат. Аренда платасын сиздерге берет, урматтуу туугандар. Эми элестетиңиздер, бул жерде канча склад бар, канча сомдон түшөт, кирешесин өзүңүздөр эле эсептеп койдуңуздар окшойт. Эгерде Кара Суу базарында өзүңүздөр эмгектенген болсоңуздар, соодагер болсоңуздар, миллиондорду айландырган болсоңуздар, чамдаңыздар, бул жерде өзүңүздөр эле алып койсоңуздар болот. Бул жерде кире бергенде сол тарапта атайын кароолкана жайгашкан, чаккан бир бөлмөсү бар. Бул жерде кароол 24 саат бою ушул жерден күзөтүп, бул жерде ким чыкты, ким келатат, бүт бардыгыны карап турат. Жүрүңүздөр, бир катар
көрсөтөлүчү. Бул жерде ошол шоколад базарында иштеген, кыскасын айтканда оптом товар алып келген, дүң товар алып келген соодагерлер өзүнүн товарларын ушул жерде сакташат. Налогтору, бүт төлөмдөрү өз убагында төлөнүп, иштеп жаткан учуру. Документи бар, кызыл китепчелери бар, тех паспорттору бүт бардыгы бар. Назначениясы бул жер коммерческий. Туугандар. Бул жакта дагы товарлар сакталуу экен. Эми ар бирине кирип көрсөткөнгө мүмкүнчүлүк жок. Эми бирөөлөрдүн товары. Бул жерде нават сакталынат экен. Ар бирине баш багып, бир-бирден эле көрсөтөбүз, анткени кирип тааныштырганга болбойт эжеке. Мынакей. Бул жерде дагы кароолчусу бар экен. Мына асты стяжка болгон, үстү тосулган, бүт жанагындай коопсуздук эрежелери сакталган. Бул жерде дагы эгер сиздер өзүңүздөр ала турган болсоңуздар, Кара Суу базарында эмгектеген соодагерлер эле сиздердин ишиңиздердин ишмердүүлүгүңүздөрдү жүргүзө берет. Эгерде туугандар, мүмкүнчүлүгүңүздөр боло турган болсо, бул жерге жаңыдан имарат салып, бат бизнес кылып иштете бересиздер. Бизнестин түрүн колдонсоңуздар болот. Айттык, назначениясы коммерческий. Бир имаратты тургузасыздарбы, же болбосо акырындык менен өзүңүздөр чоң кафе, курулуш материалдарын сатасыздарбы, ашкана саласыздарбы, каалагандай кылып иштетсеңиздер болот. Эми убакытты көп сөзбөйүн, урматтуу туугандар. Бир көрүп эле өзүңүздөр түшүнүп койдуңуздар окшойт. Акчанын кени. Бул жерлерде миллиондогон акчалар айланат, миллиарддаган акчалар айланат. Базарды айтып атам, туугандар. Эми складты өзүнө тапшырып коесуздар соодагерлерге. Унаалар кирип чыга берет, ар биринен 30 сомдон ала бересиздер. Сырт тарабыда өзүңүздөр көрдүңүздөр, бул жагында 2 бөлмө, бул жагында 2 бөлмө арендаторлар өздөрүнүн товарларын тизип сатып жаткан учуру. Мына сыртында дагы жазылып турат. Келе бересиздер. Оомат базарына автобекет тараптан кирип келе жаткандагы оң тарапка бурулсаңыздар, ушул баннер илинип турат. Номерлер дагы иштейт. Биз дагы экран астына номерлерин камтыйбыз. Өзүңүздөр дагы чалып байланышып келе бересиздер. Төлөмдөрү төлөнгөн, документи таза. Эми баасын айтайын. Баасы $990,000. Мына. Ушул баага сатылат. Бир аз кеми болот. Эгерде кымбат баалуу унаңыздар, же болбосо имаратыңыздар болгон болсо, үйүңүздөр болгон болсо, сунушуңуздарды берсеңиздер болот. Мен ээси башка аймакта болгондугуна байланыштуу, мен өзүм акырындык менен тааныштырууну жыйынтыктап жатам. Дагы ээсинен толук маалымат аласыздар, туугандар. Алмашуу жолдору же бөлүп төлөө мөөнөттөрү барбы, анысын билбейм. Бирок нак акчага сатылат деген өзүнүн бир оюну билдирген болчу ээси. Жыйынтыктадык, туугандар, чамдаңыздар, алып калыңыздар. Сиздерге насип кылсын. Кандай сонун жер. Кара Суу базары өзүңүздөр билесиздер, түштүк аймагындагы эң чоң базарлардын бири. Оштун тиреги Кара Суу деп дагы тамашалап айтып жүрөт. Көр эле. Бул жерден акчалар айланып турат. Бул жерден бизнестин түрүн жасасаңыздар окшошот. Иштин көзүн билгендер, чамдаңыздар, урматтуу бизнесмендер, ишкерлер, сиздерге насип кылсын. Сүйлөшө бересиздер. Соодаңыздарды берсин. Бул жерден агарыңыздар, көгөрүңүздөр, ишмердүүлүгүңүздөрдү өнүктүрүңүздөр. Көрүшкөнчө.